beri. Чыңгыз бас бери деп атам мен. Элдос Шерматовдун өкүлү экенсиз, ошонун атынан анын пикирин дагы берели дедиңер да, эгер Адилеттүүлүк издеп ушу жогорку сотко Бишкек шаарына келдик. сыртка чыгып бересиз да? Шерматов Элдос ошол ушул кол коюп иштесең сен айлык аласың. Сен ишиң жумушуң ушул деген да. Жок, мен өзүм сүйлөшөм. Мен менен сүйлөшкүңүз келсе сүйлөшөм өзүм менен. Менин азыр мойнумда 7 миллион акча бар. Силерге азыр буга чейин берип Эчтеке жок сенден сөз. Мен азыр Бишкек шаарындагы ишенимдүү өкүлмүн азыр. 60-70 миллиондон ашык ушер турат бул жерде. 130 миллион резервный фонддо акча болгон. 4 жылдыр кеткен убактысын ойлобойсуздарбы? Ага кеткен нервин, ден соолугун сотко Бирөөнүн ишенимине кирип жүргөн алдай деген эч кандай орун болгон эмес. Мен азырда жөнөкөй эле 10 жылга пайызсыз биз карыздап беребиз дегенге ишенишкен. кийинки сот отуруму 10 декабрга жылдырылды. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз жогорку сотко келдик. Биз буга чейин чагылган Ансар Груп кооперативинин иши боюнча бул жакта сот отуруму болот. Алдыда анда бүгүн кандай каралат экен, тараптар кандай пикирлерин айтат экен, ал эми соттун балким өкүмү чыгып калабы бүгүн, же отуруму кандай өтөт, азыр кирип көрөбүз. Сыртка чыгып бересиз да? Чыгып сыртка чыгаралы. Мен сенен ишин туруп турсам, сен неге жок сен берип Сиз баштап тастай бул дерсе. мен не баштадым мен. Муну жөнүндө козуп атасыз. Мен эламан элде сүйлөдүм. Мен алгыс үчүн берди да биз алып Жок, мен өзүм сүйлөшөм. Мен менен сүйлөшкүңүз келсе сүйлөшөм өзүм менен. Сен неге ондой зор болосуң? Отурсаңар мен Жүрүң, эшикке чыгабыз. Сиз Элдос Шерматовдун адвокаты экенсиз, тура азыр тура тур. Чыңгыз бас бери. Чыңгыз! Чыңгыз бас бери. Чыңгыз бас бери деп атам мен. адвокаттарга Неге деген алды деп жалган айтат. Фамилиямды алды деп жазып коюптур мен азыр. Ким десем мен? эжеки бул адвокат. Адвокат эмне жасай берем. Сизден комментарий алсак болобу? Элдос Шерматовдун өкүлү экенсиз, ошонун атынан анын пикирин дагы берели дедиңер да, эгер позицияңызды айтсаңыз, алалы Элдос Шерматовдун позициясын. Бербейсизби? Негизи бербейсизби комментарий? Сизден сурап коюу бизден эле. Эмне болуп атат сиздики? Жана юрист айтты го, тиги Боорек эмелер алды депчи. Асранбек акчасын алды деп 5-6 кишини жазып коюптур юрист. Эмне деп айтты? Бастырып тургал деди. Сиздикин алды деп жазып коюп турду. Ооба, Бул эже арыз жазган. Биринчи станцияда дагы, экинчи станцияда дагы барган жок сотко. Мунун атынан эле келди деп эле чечим чыгарып койгон. Ошол нерсени басып белгилеп айтты. Мыйзам бузулат. Келген жок Асранбек ушунар сотко келбей туруп, ушун айынан булар эмеге келди деп эле чечим чыгарып койду деп ушуларды баса белгилеп айтып кетти. Ошол тууралуу айтып атасызбы? Жок, эже ошону айтып атат. Мени төлөп алды деп эме кылды депчи. алды деп айтты, болор алышты деп айтты. Алды деп айтат. Мен бир сом алган жокмун. Сиз алган жоксуз айдым. Сиздики алган жок. Сиз билем го мен. Сиздин ишиңизди мен карап атам. Мен да документ турсаңыз болду. Бул ишти карап жаткан судьялар процессти видеого толук тартууга уруксат берген жок. Башында тараптарды бир сыйра тартып алууга гана мүмкүнчүлүк берди. Мындан улам соттук отурумду диктофонго жаздырдык. Кооперативдин төрагасы Элдос Шерматов учурда тергөө абагында отурат. Анын адвокаты Ош шаардык жана облустук сотторунда иш толук иликтенбей калганын айтып, кайра башынан кароого жөнөтүүнү суранды. Ош филиалын жетектеген Алмаз Султанбай уулу да ушундай эле өтүнүч келтирди. Бир 2000дей адам келишим түзгөн Ош шаары боюнча. Ошонун 970 адам турак жай алган. 1200 адам ала албай калган. Ошолор азыркы күндө 101 адам турак жай алды. Төгө элек
Ал төгө элек адам бар 101 адам. 37 адам азыркы учурда акчасын толук ала элек. Бирок бөлүнүп берилип атат. Ошо 101 адам төлөгөн суммадан берилип атат. Азыркы учурда ошо доверенностьтун негизинде убактылуу мен иштеп атам. Башка бардык кызматкерлер кетти. Азыркы учурда мен бүтүрүп атам барынча. Буга чейинки иштер боюнча бизде турак жайлар кандай алып берилди деген суроолорго толук жооп берип коеюн. Жана адвокатым толук жооп бере албай калды. Бизде турак жайды ар бир мүчө катарында мүчөлөр келишим түзөт эле. Келишимдин негизинде убакыты келет эле, убакыты келгенде турак жайды өзү издейт эле. Өзү таап, ошо турак жайды, ушул турак жай мага жакты, ушуну алып бергиле дейт. Ошону биз оценка кылат элек. Оценщиктер барып карап, ошо бизге түзүлгөн келишимдин негизинде туура келеби, келбейби депчи. Анан оценка болот эле, андан кийин биз госрегистрге барып каттайт элек. Госрегистрден залог катарында коюлган азыркы учурда ошол 101 адамдын залогу ошол бойдон турат. Калган адамдар төлөп турак жайларын алып чыгып кетти. Анан жана пирамида боюнча айтыппа, бу пирамидага такыр дал келбейт. Пирамидада ошондо негиз кылып айтып коеюн. Пирамидада турак жай алып берилет, ал кайра төлөбөйт. Бизде азыр турак жай, бизде как положено графиги бар. Госрегистрден катталган, ошо графиктин негизинде азыр төлөп жатышат. Ошо төлөнгөн суммалардан биз элдерге кайра кайтарып берип атабыз. Анан мен бул жерде бир гана ошту карайм. Ош боюнча мен толук түрдө азыр сиздерге дагы айтам. Белгиленген убакытта ошо очеред боюнча берип жатабыз. Толук беребиз. Эч ким күйбөйт. Бул жерде азыр 4 оштон келген жарандар бар. Ошолор боюнча мен толук айта алам. Анан 103 иш боюнча иш козголгон. Алардын 9-у калган. Калганы бардык толук түрдө акчаларын кайра кайтарып алган. Ал иш боюнча азыркы учурда тил каттары бардыгы тиркелгенде болду. Биз баарын толук түрдө кайтарып бердик. Ансар кайтарып берди да. Мен ошол жерде жумуш жүргүзүп кайтарып бердик. Бүгүнкү күндө айта алам, бул азыр 4-5 адамдагы ошо февраль айына чейин шаардык соттун, областтык соттун чечими чыккан, бизге пробациялык негизде ошол убакыт койгон, 6 айдын ичинде төлөп бүтүш керек деп. Мага милдеттеме койгон. Ошону мен толук түрдө кайтарып бергенге мен милдеттимин. Жана пробациялык. Ооба. Азыр бизге сот аткаруучулар чал баштады, ошо убакыт келип атат. Кандай кыласыңар? Менин азыр мойнумда 7 миллион акча бар. Мага милдеттендирилген да. Ошону толук түрдө кайтарып беребиз. Мага милдет коюлган, мен адамдык сапат менен деле айта алам. Мыйзам негизинде дагы мен ошол жерде иштедим. Доверенностьтун негизинде иштедим. Эмне болгондо да бул ишти биз атайын мен келип иштем мындай. Ушул жерде мен да камалып калайын деген, бир кылмыш жоопкерчиликке тартылайын деген максатта ишке келген эмесмин. Бирок мен да билбестен келдим. Мен да 5 айдан кийин келгем жумушка. Бирок айласыздан ошол жерге кол койгонубузга байланыштуу толук эми артка жол жок, толук кайтарып беришибиз керек. Ошол нерсени толук айта алам. Ошол. Бирок бир гана ушул оштогулар боюнча толук маалыматым бар. Мөөнөтү бизге ошол областтык сот төлөмдөрү боюнча төлөмдөр февралда. Февралда бүтөт уже. Январь февралда. Ошол мезгилге чейин мен 7 миллион акчаны ошо үй алгандардан тезирээк төктүрүп туруп төлөп беришим керек. Бул жакта мына Телешул Элеман бар. Мына Көчкөнов мемелер бар. Ошолор менен. Бул боюнча биринчи келгенде мен дагы бул кооператив боюнча түшүнүгүм жок эле чындыгында. Келгенмин, Элдос Олжобаев ошол жерде жумушка чакырган. Мен 3-4 күн келип, элдер бардык турак жай алгандар, бардык сүйүнүп, рахматын айтып, мен дагы ушул нерсеге, аны мен дагы элге жардам берет экенбиз. Бай кыйналгандар турак жай алат экен деген ой менен мен деле ушул жерге кызматка келгенмин. Башаламандык боюнча Кыргызстанда 267 кооператив бар экен. Алардын эң башында ошо Ихсан деген кооператив бар го. Ошол башталып, ошолордон ызычуу башталды. Ошо турак жайларды өз убагында алып бере албай, ошондой нерселер болду. Андан кийин бизге дагы
баягы мөөнөт келе эле ызычуулар кайра акчаларыңды кайтарып бергиле ушул негизде ызычуу башталып кетти. Бирок биз кайрадан тизме түзүп ошо тизме боюнча бүтүрүп келе жатабыз. Госрегистрден азыр менин сөзүмө ишенбесеңиздер, Госрегистрдан биздин турак жайлар, Ансардын атында турак жайлар барбы, жокпу? Неме билдирүү жөнөтсө, неме кылып берет. 130 миллион резервный фонддо акча болгон. 130 миллионду чындыгында баягы кыйынчылык учурда гана иштетиле турган болуп, ошол март, май, июнь айларында ошо колдонулган. Ошол мезгилден биз 1,5 жылга чейин ошол башында ошол сумма болгон. Жок, мен келгенде ошол маалыматты толук беришкен да. 130 миллион резервный фонддо акча бар. Ошол баягы кыйынчылык учуру болуп калса, ошону колдонулат депчи. Мен бирок өз көзүм менен көргөн эмесмин, ачык эле. Анан толуктап дагы сиздерден суранарым, ошол иш боюнча кайра ошо шаардык сотко мыйзамсыз чыккан чечимдер боюнча кайра шаардык сотко кайтарып бериңизди суранам, адвокатым айткандай эле. Ошол азыркы учурда ошо шаардык сотто дагы сотто экинчи иш боюнча шаардык сотто каралып жатат. Ошол себептен кайрадан ошол жака жөнөтүүңүздү мен суранам. Баткен облусу 154 адам менен келишим түзүп, 48 адамды үйлүү жана автоунаалуу кылып отурат. Ал эми Баткен филиалын башкарган Бактияр Сарыбаев актоо өкүмүн чыгарууну суранды. Мен ушул кооперативке, бул кооператив май айында ачылган болсо, мен сентябрдын 9-унда келгем да. 9-ундан бери 6 ай иштеген болуп жалпы. Бирок мага 19 эпизод боюнча ошол айып угузулган. Ошол 19-дан 4 гана адам акчасын бүгүнкү күндө ала элек, калган 15 адам алып бүткөн. Бирок соттук кечеги шаардык соттун өкүмүндө 15 адамга деп эме деп чыгарып коюптур да, өкүмдү. Биздин эми жабырлануучулар сотко келип өздөрүнүн сөздөрүн сүйлөп берген. Акчабызды алдык деп. Анан мен өзүмдүн иш милдеттенмем, ишеним каттын негизинде иштегеним үчүн. Мен ошол жерде келишимдерге Элдос берген келишимге кол коюп бер деген үчүн мен кол коюп берип иштегенмин. Анан бул жерге ошол акчасын ала элек 4 адамдын бирөөсү гана, бирөөсү дагы кассация жазган жок. Облус сотко дагы жазган жок. Анан бул жерде азыр ким эле Айгүл деген Лейлектен деп азыр бул өкүлү сүйлөп өттү. Бул эженин акчасы толук кайтарылып берилген. Мен бирок Жапарова Айгүл боюнча. Жапарова Айгүл келишим түзгөндө дагы мен ал аялды көргөн эмесмин. Өзүнү дагы көргөн эмесмин. Акчасын деле көргөн эмесмин. Анан акчасын алганда деле көргөн эмесмин. Анан бул жерде бул 691 миңге жаңы курулуп жаткан үйдөн үй алыптыр. Андан кийин калган суммасына килем алып кетиптир. Мен муну көргөн эмесмин. Килем. Анан башкалардын деле алган акчаларымды мен чындыгында көргөн эмесмин. Бардыгы ошол алгандыгы боюнча тил каттары эмесин жазып берген. Siz görmesen ağır değil mi? Dayanılmaz. Yeme. Gelişimini kolluyorsun. Мен келишимине эле кол коюп бергенмин да. Жоқ, эмне үчүн кол коесуң? Ишин көрбөсөң, эчтекени көрбөсөң. Себеби Элдос суранган түшүндүрүп бериш керек эле шарт. Шерматов Элдос ошол баягы ушул кол коюп иштесең сен айлык аласың. Сен ишиң жумушуң ушул деген да. Сен айтпайсың, мен ишин көрбөсөм. Мен айтканмын, бул деген эмне дегенимде бул эч кандай мыйзамсыз эмес, бардыгы мыйзамдуу. Но кесибиң кайсы? мен инженер геологмун. Суроо. Анан урматтуу судья, Шерматов Элдос өзү деле ар бир отурумда бунун эч кандай күнөөсү жок деп дайыма айтып келет өзү.
менин буйругумду аткарган деп. Ушул нерсени эске алып, менин дагы актап берүүңүздү суранам. Ансар деген сөз араб тилинен бизче которгондо жардамчы, көмөкчү дегенди түшүндүрөт. Ансар групптун Бишкектеги филиалында иштеген Гапар Кадыровдун үстүнөн 20 адам арыз жазган. Анын ичинен 6 каражаты кайтарыла элек. Жетекчи бар болчу ал учурда ошол өзү Бишкекте болуп туруп, ошол өзү келген адамдар менен келишим түзүп, анан ошол өзү кол койчу. Анан ошол декабрь айынан баштап 2021-жылдын декабрынан баштап ошол мага доверенность берди. Ал учурда ошол Мошко көбүнчө кетип калганына байланыштуу ошол ал казалар келгенде мен ошол келип анан кийин мен ал Шерматовго ар бир ошол коюлган колдо чалып алмага чалчы ошол кой деп. Анан ошолордун арасынан ошол 19 адам болгондон кийин ошол мүмкүн ошол 19 адам боюнча жабылуу айыпталуучу болуп атат негизи. Ошолордун арасынан урматтуу төралык кылуучу, ошолордун арасынан 14-тү возмещение болду, толугу менен. Ошол 14-түнүн 12-си бияка ошол встречныйларын берип, эмеги көрсөткөнбүз, ошол томдорун, беттерин толугу менен көрсөткөнбүз. Анан бул жакка дагы жанагы алардын ишенимдүү өкүлү келе албай калыпты бүгүн сотто отурмой. Бирок алар ошол кассационный эме арыздарын беришти негизи. Ошол урматтуу төралык кылуучу, негизинен мен бирөөнүн ишенимине кирип жүргөн алдай деген эч кандай оюм болгон эмес. Мен ал жерде жөнөкөй эле бир менеджер, консультант болуп жумуш алып баргам негизи. Андан кийин ошол эч кандай бүтүнгө келген эмес. Бул кооператив ачылган учурда мен башка жакта жумуш иштечүмүн. Андан 4 айдан кийин жумушка келип, бирок ошол менен бирге февраль айында эле эч кандай мындай кутулуучу башка боло элек деле мен жумуштан ошол эмне сурайсыз калышы? ошол актоо өкүмүн чыгарып берүүнү. Ошо мен берейинчи, ошо эме берип турган маселе. Сиз ким, должность кандай? Мен азыр Бишкек шаарындагы ишенимдүү өкүлмүн азыркы учурда. Ансар групптун Бишкек шаарындагы өкүлү сизсиз, булардын Элеман азыр мындай кылайлы. Офиске барайлы, мындай элдер менен кошуп. Офис бар, ошол жерге барайлы, ошол жерден толук кандуу маалыматты берели. Сен кече сен берген маалыматтарды туура эмес нерселер кетип калыптыр. кайсы жер туура эмес экен? Соттук эмеде сен айтып атасың, соттун чечими боюнча да туура эмес нерсени окудуң. Анан кийин эми өкүмүндө туура эмес айттың. Андан дагы айттың, бул жерде 7 учредитель деп туруп бүгүнкү күндө мына провация алган адамдарды окуп кетип атасың. Мен айттым, ал жерде жетекчилер деп атам ошол жердеги. ал эми бул жерде жанагы Азамат, Асел дегендер негизи тиешеси жок. Алар деле булар катары эмне жабырланчу. Анан бул жерде жетекчилер бар. Мен айыпталуучу катар ошол жактын Ансардын кызматкерлери деп атам. Мен ошол жерден кызматкери катары айыпталуучу болуп өтүп учредителдер деп туруп, вообще тиешеси жок. Эл достор менен сүрөткө түшкөн адамдардан кой берүүдүң да. Эми бирок бөлөк тагдыр менен ойлошпошуң керек сен. Өзүңүздөр видеодо көрсөтүп атасыздар. Мына биздин жетекчилер деп. Көрсөтүлгөн жер жок. Ошол жерден биз тараптан бирөө барып көрсөттүбү сага эле. Буга чейинки видео ролигиңиздер соц тармактагы видеоңуздарда турат. Биздин менеджерлер сиздерди онлайн байланышта болуп маалымат берүүгө дайын даяр. Сен да бөлөк журналисттерде болбо. Ба публика болгон моментте өзүңөрдү көрсөтөлү, элге көрсөтүп кайра жок болуп кетпей. Эл үчүн турсаң, мына элдин аягына до конца тур. До конца турсаң, азыр офиске барайлы, офис ачык. Ошол жерден толук кандуу маалыматты берели. Маалыматты бериңиз. Ансар тараптан да маалымат берилет. Анан бир тараптуу эле карап эле монтип урдуруп кетер, анан баягы өзүңөр кичине акча иштеш үчүн башка кылган публикада көрсөтпөй. Акча иштейт деп сиздер айтпай эле. Сиздер бул тараптардан иштечү акчаңыздарды иштеп алдыңыздар. Жок, элеман мен сени андай бирөөгө айып коердон алдын тарапты да айтып атам мен сагачы. Мен тараптан же бир маселе жаралып бир нерсе болду. Болгон жок да туурабы? Мен сизди мен сен акыйкатты кылганың үчүн мен сага айттым элеман. Ошондо акыйкаттуу эл тарап болсоң, анда экинчи тарапты да барып тур азыр угуп тур анан чыгарып кой. Мен ошол нерсени айтып атам сенден. Пикирин уга. Болду, ошондо сенден ыраазыбыз, башка маселе жок. Мен ошол нерсени сурамак. Маселе жок, анда маселе жок. Именно ичкерде мен сенден ошол нерсени сурадым элеман. Ошону суранасың, белки байки келип эле ызы чуу асынып кетип ошондон улам ушундай маселе болуп калды. Азыр барайлы, жүргүлө, офиске барыңыздар. Жок, менде азыр неме жок. Эртеңкиге баралы.
Менде азыр убактым жок атамышта. Мындай да. Ушунча сотко келип плакат көтөрдүңүздөр, келдиңиздер, башкагыңыздар. Давай шотду ачуу боюнча мүмкүнчүлүктү көтөрөйлү. Ушул убакка чейин айтып коюп. Эми угуштурсаңыздар, эми арестте бүгүнкү күндө. Арестте болгондон башка азыр. Эми угуштуруңуздар. Мен сиздергечи бир нерсе айтып атайын. Эми ушул жерде бүгүнкү күндө госрегистрде толук информацияны мен сиздерге азыр буга чейин да берип берем. Эчтеке жок, сенден сөз жок. Дилаража, эл отасыздар, угуп атасыздар. Мен сиздерге дагы айтайын. Бизде дагы деле мүмкүнчүлүк бар. Болбойбу. Эми ошол мүмкүнчүлүккө сиздер мындай боло берсеңиздер келбейт да. Мына өткөндө Элдос. Эми уксаңыздар. Мына чоң сен бар элең, Ошто облус сотто. Элдос айтты. Келгиле. Мүмкүнчүлүк бергиле деди. Мен камакта отура берейин деди. Турабы? Угуштуруңуздар. Мен камакта деле жоопкерчилик алып отурам. Мен бирок доверенности берейин деди, турабы? Доверенности берейли, ошого колдоо көрсөткүлө десе, до конца камалсын деп жоопкерчиликке айттыңар. Эми бул жерде камалсын деп жоопкерчилик айтты. Сиздер өзүңүздөр деле мындай ойлой бересиздер. Мындай ойлоп атам да, булардын 4 жылдык кеткен убактысын ойлобойсуздарбы? Ага кеткен нервин, ден соолугун, сотко келген убактысын ойлобойсуздарбы? Инфляцияны ойлобойсуздарбы? Болуп турат, жооп берейин, сен суроо бердиң. Ошо суроо берип алам. Сен эми буларды чыгарып аткандан мурун кооператив мыйзамын окудуңбу? Кооператив боюнча билесиңби? Кооператив мыйзам кайсы жылы кабыл алынган Кыргызстанда? Мен сиздерге окшоп кооператив менен иштеген эмесмин. Ошо эми мен айтып ушул журналистика боюнча окугам. Ошо эми баягы чагылдырардан мурун, Мен кантип чагылдырышкенин билем. Ошону чагылдырардан мурун окуп маалымат алыш керек да. Менин оюмда. Мен соттун өкүмүндө мошенник деп чыгарып атат сиздерди. Алдамчы, мошенник деп, күнөөлүү деп таап атат ошолорду. Эми мен азыр сага айтып атам. Бул элдердин дагы бүгүнкү күндө кооператив боюнча внутренний положениясын булар баардыгы кооперативге мүчө катары келип кабыл алынган. Эми мүчө катары кабыл алынгандан кооперативде кандайдыр бир жоопкерчилик жогосо, ишмердүүлүк токтолсо, общий собрание деген бар. Общий собрание өткөрүп, мисалы жетекчилер камалып же башка жака кетип же акчаны же учурлар болсо, общий собрание менен булар жетекчини алмаштырып койгонго дагы, элдердин ушул мүчөлөрдүн арасынан жетекчини коюп, акчаны алганга да мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндө да бар. Мисалы азыр общий собрание өткөрүп мен элге да айтам. Мен до конца туруп иштеп берейин. Бул жагынан жоопкерчиликти элден бирөөңөр алгыла. Бүгүнкү күндө үй алган адамдардан акчаны толук кандуу ала элекпиз. Себеби азыр ала албай атабыз. Уктуруңуздар, эмнеге ала албай атабыз? Эми сөз аянашып койсуздар. Бардыгыбыз доверенный жетекчибиз, доверенный листебиз. Бүгүнкү күндө доверенностьтун сроогу бүттү. Элдос камакта болгон үчүн доверенность берилбей атат. Эгер доверенность берилсе, ошого жоопкерчилик берсе бул жерден давай десе, элдерден комиссия түзүп, үй алгандардан общий собраниянын негизинде үйдү саттырганга, аларды 6 айдын ичинде төктүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мынакей. Ошол мүмкүнчүлүк бар. Ошол мүмкүнчүлүктү булар өздөрү колдонсо болот. Общий собраниянын негизиндечи. Эми суроолорду берсек азыр узалып кетет. Анда эртеңкиге белгилейлүү убакытты мен Собрание кылам деген. Эгер эламан келем десең, ошол нерсе мен сен келе турган болсоң жазышабыз. Номеринизди айтсаңыз? 503 503 аток мында эмемен кошо жаз, WhatsApp-мен 776. Мен сага берем буланы. Общий группага эмне үчүн ошентип айтпайсың? 2 жыл болду собрание кылам. Монтип төлөп берем чекесине мен. Дилаража келдиңиз. Келдиң дедің, анын деле дайыны жок. Офисте болбойсуң же. Ансар Групп кооперативинин өкүлдөрү эртеси Ошко кетип калышканын айтып, кийинки сот отурумуна чейин кенен маалымат берүүнү убадалашты. Сот процессинде жабырлануучулар Ансар Групп кооперативине 116 миллион сом төлөгөнү, анын ичинен тергөө учурунда 30 миллион сом кайтарылганы белгилүү болду. Ал эми кооперативде юрист болуп иштеген Азамат Нуркуловго 1 адам, Асель Мамбеталиевага 2 адам арыз жазган. Алардын жактоочусунун айтымында жабырлануучуларга акчасы кайтарылган. Ошондой эле юристтер айлыкка гана иштеп, каражат кооперативдин кассасына түшкөнүн белгилеп, экөөнү актап берүүнү суранды. Келиңиздер, Ансар Групп коммерциялык эмес кооперативи менен бирге турак жайлуу болуңуздар. Ал эми Жалал Абад облусу жана шаарындагы филиалын жетектеген Жанарбек Азимбек уулу 3 ай гана иштегенин билдирди. Ал кооперативдин директору Элдос Ширматовдун тапшырмасы менен 6 келишимге кол койгонун, учурда бул жабырлануучулар акчасын алганын айтып, актоо өкүмүн чыгарууну өтүндү. Ушул иш боюнча айта кетсеңиз, сиздер жогорку сотко даттанууга эмне негиз болду?
Рахмат. Еламан иним. Сен ушу элдин көйгөйүн алып чыкканга терең ыраазычылык мына жабырлануучулардын атынан. Булар ошо Ансар групп коммерциялык эмес кооперативине ошо баягы үй алуу максатында көпчүлүгү турак жай алуу максатында акча төгүшкөн да. Булардын эң негизги эле ишенгени 10 жылга пайызсыз биз каржылап беребиз дегенге ишенишкен. Анан 15%дан ошо ала турган турак жайдын наркын 15%дан 25, 35, 50%га чейин акчасын төктүрүшкөн дагы. Анан бул далке каржы пирамидасы боюнча болуп калган да бул жерде. Булардын алдаган негизги жолу мөөнөт берген да. Кезекке койгон эмес. Мыйзам боюнча муну кезекке коюш керек эле. Кооперативдердин өзүнүн мыйзам боюнча. Мөөнөт берип койгон 3 айдан кийин аласың, 6 айдан кийин аласың. 50% төккөндөрдүн 1 айдан же 45 күн ичинде каржылап беребиз дешкен, муну аткара албай калышкан. Анан бул негизи дагы бул ошол иш боюнча 176 жаран жабырлануучу өткөн. Анан дела бардыгы бул жагы Лейлек районунан, Кыргызстандын 4 бурчунан, бул жагы Нарын шаарынан делалар бардыгы бириктирилип туруп, Ош шаардык сотунда каралган. Каралганда ал жерде биринчи төрагалык кылуучу Абдыразаков Нурлан Тажибаевич болгон. Бул ал жерден ошо процесс нормаларды өтө бузуп туруп эле 8 ай созуп карап туруп ишти толук иликтебестен тергөөгө жиберип берет. Себеби өзүнүн кызыкчылыгы болгон. Анан ал жерде шаардык прокуратура апелляциялык даттануу жазып облус сотко. Анын токтому жокко чыгарылып, кайра башынан Ош шаардык сотунда каралып баштады. Ал жерде 10 ай каралды. Ал жерде төрагалык кылуучу Бактыбек Сыдыгалиев деген карады. Ал жерге дагы жолдун узактыгынан жабырлануучулар көптөлгө бара алган жок. Жабырлануучулар катышкан жок деп наркы айыпкерлер айтып атат. Айыпкерлер ошо өздөрү тосмарызап келген, жарашы келиштирмеп келген айыпкерлер келген эмес ал жерде. Негизинен көйгөйүн айтканы көпчүлүк келип аткан. Жабырлануучулар келип атышкан. Анан жалпысынан бул иш 10 айга жакын каралып туруп, анан этегинде ошо 8 жылдык мөөнөт менен Ансар групп кооперативинин жетекчиси Шерматов Элдос 8 жылга эркинен ажыратылды дагы. Ал дагы ошо мыйзам бузуу жолу менен 3/1 бөлүгүн баягы жазалган бөлүгүн кыскартып койгон. Ал жерде ошо Кыргыз Республикасы мунапыс колдонуу жөнүндө мыйзамдын 7-беренесине кашкайтып жазылып турат. Мунапыс колдонордон мурун келтирилген зыяндын 4/3 бөлүгүн төлөнсүн деп, ошого гана колдонулат деп. Бул дагы ошо мыйзам бузуу, процесстик норма бузуу болуп саналат да. Бул 4/3 бөлүгүн кайтарып берген беле, берген эмес? Берген эмес да, берген эмес да. Берилген эмес да зыяндар. Бул жерде жалпысы 126 миллион болуп жазылып атат. 60-70 миллиондон ашык ушерп турат бул жерде. Анан көпчүлүгүн зайым деп туруп чыга берген, зайымды дагы өздөрүнчө отуруп эле ошо акт менен тизип коюшкан экен. Через нотариус аркылуу түзүлгөн эмес ал жерде. Өздөрүнүн акысы менен эле тилкат менен жазып коюшкан. Ал зайымга кирбейт. Зайымды ошо нотариалдык конторага барып туруп 1% мамлекеттик төлөм төлөп туруп ушундай гарантиялык срок менен 10 жылга чейин база кирсе күчүн сакталып турат да. Ошо тараптар келишим бүткөндө дагы зайымдагыны барып нотариуска барып туруп эки тараптан ошону жокко чыгартып койбосо 10 жылга чейин базада катталып күчүн сактап тура берет. Бул нерсеге барган эмес. Анан башында кетип атканда булардын ошо келишимдери туура эмес түзүлгөн да. Договорду нотариус аркылуу түзүшкөн эмес булар. Өздөрү отуруп алып, өздөрүнүн печатын неме кылып, кардарлардын паспорт данныйын көрсөтүп туруп түзө беришкен. Бул дагы мыйзамсыз. Себеби 50 000 сомдон өткөндөн кийин ушу нотариус аркылуу түзүлүш керек да. 103 эпизод боюнча айып угузулган Султанбай уулу Алмаз деп орун басары бар Шерматов Элдостун. Буга дагы 4 жыл пробация берип койду. 103 эпизод боюнча алдамчылык берени боюнча. 4-бөлүм 4-пункт алдамчылык боюнча 209-беренесинин санкциясы 10 жылга чейин каралган. Булар дагы кыскартып ар бирин 5 жылдан эсептеп койгон да. Жыйынтыгында ошо 4 жылдык сыноо мөөнөт эле пробациялык мөөнөт колдонуп коюп атат бул жака. Андан кийин буга биз наразы болуп туруп Ош областтык сотуна даттануу келтирдик. Төрагалык кылуучу Жумагулов 6 ай карады муну териштирип. Жакшы карап аткан мезгилде ротация болуп калып, ал Баткен областтык сотуна которулуп кетип, состав жаңыланып калды. Кайра барып анан соттогу турумда составды карап баштасак, мурдагы эле ошо 9 ай ишти карап туруп, Шерматов Элдосту үй камагына чыгарып берген. Кийин дагы үй камагын узарткан 2 айга. Абдыразаков төрагалычы болуп, Ош областык сотунда отуруп калыптыр. Ал жерден таанып калып, мен ОЗК өтүнүч бердим. Өтүнүчүмү канааттандырган жок. Жабырлануучулар бардыгы жалпысынан массовый өтүнүч бергенибизде, кийинки ошо бир 2 айга чозуп туруп анан канааттандырышта Абдыразаков ал жерден четтетилди. Ошентип кийинки соттук составда Досманбетов төрагалык кылуучу, Дүйшөнбекова Абдимомунова деген 2 аял киши соттук коллегияда катышты.
Жумагулов төрагалык кылуучу болуп карап аткан иште 6 айга созулуп туруп каралган иште 1,5 саатта жыйынтыктап бир жарыш сөзгө даяр эмеспиз. Жабырлануучулар Кыргызстандан булуң бурчунан келе албай калды деген ооз-эки өтүнүшүбүзгө карабай жыйынтыктап айыпкерлердин акыркы сөзүнө келип жеткирип койду. Ошол жерде составда отурган Абдимомунова менен Дүйшөнбекова жабырлануучуларга же айыпкерлерге бир суроо берип койгон жок. Кайра тескерисинче күн ысып кетти. Айнекти ачып койгула деп приставтарды чакырып ошо менен барып болуп атты. Айыпкерлер сот залында отурат, телефон колдонуп, бут кийимдерин чечип алышкан. Үйлөрүнө жан баштап жатканда. Бул одоно процесстик нормалар бузуу да. Ошо 76 томдон кылмыш жазык ишин 1,5 саатта булар карап койгон. Ошону шаардык соттун өкүмүн күчүндө калтырып койду. Ошон үчүн адилеттүүлүк, акыйкаттык издеп, жарандык кылмыш жазык процесс кодексинин 345-беренесинде жазылып турат. Соттун өкүмү калыс, адилеттүү болуш керек деп. Адилеттүүлүк издеп ушу жогорку сотко Бишкек шаарына келдик. Азыр жогорку соттон эмнени сурап атасыздар? Бизден биринчиден ошол жаңкы пробация алып калган, жеңил жаза алып калгандардын жазасын мыйзам чегинде карап берсин. Камалсын булар. Анан экинчиден ошо келтирген зыян ордун толуктап берсин талап кылабыз. Мыйзамдын гана чегинде. Ашыкча эч нерсени сурабайбыз биз. Себептен коомго булар өтө терс тарсын тийгизип калат. Ана ушундай эле турак жай боюнча кооперативдер буга чейин бир 30га жакыны каттоодон өткөн экен. Каттоодон өткөндө 22сине кылмыш иши козголду деп атат. Бул жанакы министрдин берген маалыматы да соцсеттердеги. Ошон үчүн коомго булар дагы кийинки терс таасир тийип калбаш үчүн башка адамдар алданбаш үчүн биз жол бербейбиз. Мыйзамчылыктын күрөшөбүз. Анан дагы баса белгилеп кетүүчү жагдай, азыркы күнгө 100га жакын эпизод дагы мына Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунан барып, Ош шаардык сотуна каралып атат булардын иши. Ансар боюнча дагы Шерматов, бул жерде деле ошо Султанбайыл алмаздар дагы бар. 6 жабырлануучудан башталды эле, кийин дагы 16 жабырлануучу барды, кийин 48 барды, баш аяк азыр 100га чамалап калды дешип атат. 28-ноябрь бүрсү күн дагы сот отуруму болот. Ал жерде дагы жабырлануучулардын өкүлү болуп катышып атам мен. Ошто. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн минтип ушинтип Ансар групп кооперативинин иши жогорку сотто каралды. Бүгүнкү отурумда айыпталуучулар, жабырлануучулар өз пикирлерин айтышты. Тилекке каршы судья, соттук коллегия биз ал жыйынды видео тартууга уруксат берген жок. Башында гана кирип, бир сыйра тартып, тараптарды тартууга гана уруксат берип, толук тартууга уруксат берген жок. Ал эми кийинки сот отуруму 10 декабрга жылдырылды. Ошол күнү дагы балким өкүм чыгып калышы мүмкүн. Акыркы прокурордун гана айта турган сөзү калды. Анда 10 декабрда дагы келип көрөбүз.